Анель келди сабагыбызга. Алия, Айнуска, азаматсыздар балдар. Анда эмесе бүгүнкү биздин кыргыз адабияты сабагыбызды баштасак, өткөн ишемби күндө бизде кыргыз адабияты болбой калган. Мынап саламатсыңбы? Бүгүнкү темабыз Көкөтөйдүн ашы деген тема Саякбайдын айтуусу боюнча. Китеп дептериңерди ачып даярдап койгула. Китебиңер жаныңарда болсо 14-бетти ачасыңар. Жана дептериңерди да ачып даярдап койгула, балдар. Биздин сабагыбыздын максаты Көкөтөйдүн ашы боюнча толук маалымат аласыңар. Бул ашта кандай окуялар болоорун билип аласыңар. Эпосто чагылдырган каада салттар боюнча таанышабыз. Албетте тарбиялык максатыбыз бул патриоттуулукка, элдик өзеки чыгармаларды сактай билүүгө жана аларды сыйлоого, улуттар аралык ынтымактуулукту сактоого тарбияланасызар. Балдар, мен жакшы эле угулуп жатамбы? Көрүнүп жатамбы? Мага кайтармаңыз кылып койгойчу. Айнуска рахмат. Бүгүнкү сабакта балдар. Алан жакшы. Көкөтөйдүн ашын төмөнкү план боюнча сүйлөшөбүз. Демек, биринчи, Көкөтөйдүн өлүмү, ашка даярдануу, Манастын өз чоролору менен ашка келиши, аштагы элдик оюндардын өткөрүлүшү, Кытай калмактарынын нааразы болуп уруш чыгышы, кыргыздардын жеңиши. План түшүнүктүүбү, балдар? Көкөтөйдүн өлүмү, ашка даярдануу, Манастын жакшы, Милана. Манастын өз чоролору менен ашка келиши, аштагы элдик оюндардын өткөрүлүшү, Кытай калмактарынын нааразы болуп уруш чыгышы жана 5-6 кыргыздардын жеңиши. Анда эмесе кеттик. Балдар, аш деген эмне? Аш каада салты жөнүндө түшүнүп алабыз. Аш, билесиңер, кыргыздын каада салтына кирет. Киши өлгөндө жыл айланган учурда же андан кийинчерээк өткөрүлчү маркумду эскерүү жөрөлгөсү. Аш байыртадан келаткан салт болуп эсептелет. Аш Манас эпосунда, айрыкча эпостун борбордук окуяларынын бири Көкөтөйдүн ашы болот экен. Аш деген термин кыргыз элинин турмуш тиричилик салтында татаал идеологиялык көз караштарга бай, урулук жагматтык мамилелерде даана көрсөтө ала турган туюнтма болот. Маркумдун арбагына багыштап аш берүү жалпы жолунан кыргыз элинде өлүктү коюу жана арбакты эскерүү салтына кирип калган. Аш эмне экенин билебиз, демек аш бергенде кыргыз мал союлат, өлгөн кишиге Куран окулат, эскеребиз, 1 жылдан кийин. Аштын төмөндөгүдөй түрү бар. Кара аш, кырк аш же чоң аш, кээде жылдыгы деп дагы атап коебуз. Булардын ар бири өткөрүүчү мезгили, катышкан элдин саны, жасалуучу жөрөлгөлөрү жана башкалар белгилери менен бири-бири менен айырмаланып турат. Кара аш адам өлгөн күнү эртеси берилет экен. Кырк аш же болбосо 40 деп коет, адам өлгөндөн 40 күн өткөндөн кийин беришкен. Көпчүлүк убакытта 40 күнгө жеткирбей эле 37-39 күн өткөндөн кийин да бере беришет экен. Эми балдар, Көкөтөйдүн ашы бөлүмү жөнүндө сүйлөшсөк. Эпостун Көкөтөйдүн ашы бөлүмүндө кыргыз элинин үрп-адаттары, каада салттары кенен кесири сүрөттөлгөн. Бул бөлүм өзгөчө маанилүү чоң окуя, чоң газаттын башталышына себеп болгон түйүн болот экен. Ошондуктан Көкөтөйдүн ашы көп чырдын башы делет экен. Демек, балдар, эмне экен? Бул Көкөтөйдүн ашы чоң газаттын башталышы деп атасак болот экен. Ошол себеп экен. Көкөтөй деген ким болгон, балдар? Ташкент тарапта жашаган, кыргыздын каны, Көкөтөй эң бай кадырлуу адам болгон. Көкөтөй кабыргасынан кагынып, катуу ооруп, өлөрүнө көзү жеткенде керезин айтат экен. Демек, бул өпкөсү ооруп, анан каза болот экен, Ашка кимдер келет экен? Ал эмне деген керез айтат экен? Көкөтөйдүн уулу Бокмурун атасынын айткан керези боюнча мынакей Каркыра жайлоосунда, азыр Каркыра жайлоосунда мына ушундай той аштар өтүп турат. Эл чогултуп аш бер дейт экен. Ашка Кытайдан Коңурбай, Жолой, сандаган аскерлери менен келет экен. Албетте, Манас дагы келет.
Ашка Айкөл Манас 90.000 колу менен келет экен. Манасты кыргыздардын кандары урмат менен тосуп алышат. Бокмурун Манаска 9 жорго 9 жамбы байлатып тартуу кылат экен. Буга Коңурбайдын ачуусу келет экен албетте. Маникер деген атты Бокмурундан суратат экен. Маникер деген бул ат балдар, жылкы. Бокмурундан суратып жиберет. Эл менен кеңешип Бокмурун атты Коңурбайга бермек болот экен. Мына ушундан баштап балдар Кытай менен кыргыздардын арасында кичине недовольствие деп коет го, ачуусу келип, ушундай согуштун баштала баштайт экен. Ашка келген Кытай калмак улуктары кыргыздарга кыр көрсөтө баштайт. Басмырлоо аракет кылышат. Манас угуп калып, Коңурбай менен урушуп, анын колун бир топ кыргынга учуратат экен. Ошентип, анан баягы атты талашып, Манас менен Коңурбай анан булар урушуп кетишет экен. Коңурбай Нескарага кечирим суратышат экен кайра. Кошой Бакай арага түшүп, анан чыр кайра басылып калат экен. Ашта кандай оюндар ойнотулган балдар? Албетте, ал кезде оюн зоок болуп турган, оюндардын ойнолушунун себеби эмне болгон? Ашта көз жумган кол башчынын ордун ээлөө максатында уруулардын ортосунда талаш тартыш, ат чабыш, эр сайыш, балбан күрөш, оодарыш, жамбы аттуу жана башкалар ушундай сыяктуу оюндар аркылуу чечилиши ыктымал болгон. Мисалы, кайсы оюндардан көп утса, кыйын болсо, ошол башчы болуп калганга акылуу болгон. Мындай оюндарда кайсы уурун жоокерлери тайманбас, эр жүрөк, шамдагай экендиги, аттардын мыктылыгы, жоого чыгууга, эл жерди коргоого, кимдин даярдыгы талаптагыдай болсо, топтун жетекчиси жол башчысынын ордун ээлеп калган экен. Мына ошон үчүн ушундай аштарда, тойлордо оюндар ойнолуп турган экен балдар. Мынакей, эмне деген оюндар, эңиш, эр оодарыш, эр сайыш, жамбы деген мына оюндар ойнотулган экен. Манас менен Коңурбайдын чырынын чыгышы эмнеден башталган? Балбан күрөштө жолоого каршы чыгууга киши жок болуп калган. Кошой чыгат да 40 күн, 40 түн күрөшүп балдар, Кошой жолойду жеңет экен. Эр сайышта Манас менен Коңурбай беттешип, Манас жеңет экен. Жамбы атышта дагы Манас жеңет экен. Бул оюндардын баарында мөөрөйдү кыргыздар алат экен. Буга кытайлар нааразы болуп, анан уруш чыгарат экен. Современный тилмен айтканда, баардык оюндардан мөөрөйдү приздин баарын Манас алат дагы, кытайлар нааразы болуп, анан уруш чыгарыша баштайт экен. Бул видеону көрөбүз балдар, анан толук түшүнөбүз. Күн коюп көрсөңөр. Угулуп атабы балдар? Көрүнүп атабы? Kudretli ulu dengir, men yaşarımdı yaşadım, aşarımdı aşadım. Görgön günüme, içken suuma, dirülüğüme men razı. O dengirim elimde kaldı, yerimde korga. Doska ömür ver, kaska ölüm ver, yaştı jalga. Mehrimin değilsin, can menen malga. Dep tündügödü, gökkü alakan jayıp, tengirge tay... Demek bu Kökötöy balдар, Kökötöy mына өлөрүндө ушундай керезин айтып кетет экен. Андан ары калсы. Сыйынган кыргыздын, Көкөтөй ханы, таң торгою сайраган маалда, таңкы чолпон бата элек чакта, эл жерине бата сурап, керезин айтып, оозунан көк түтүнү бур этип, көкүрөктөн жан кетип, 85 жашына барып карып, кайраты боюнан качып, о дүйнөгө узаган кыргыздын. Так, суроо балдар, Көкөтөй канча жашка чыкканда каза болот экен? Мына азыр канчалык дегиле? Азамат Манап 85 жашка чыкканда Көкөтөй каза болот экен.
Азаматсың Мээрим, андан ары угабыз. Жакшы. Байлык кутун кармаган, мал дүйнөсү жайнаган, журт атасы Көкөтөй хандын ашы, салаалап суулар аккан, боорун токой баскан, аш тойдо ат чапса болгон, кулагын куштардын үнүнө толгон, кеңирсеген каркыра жеринде өтсүн деп бүтүн болду кыргызда. Так, суроо балдар, кайсы жерде өтөт аш? Манап туура, каркырада өтөт экен, Милана туура, андан ары көрөбүз. Азаматса. Төгөрөктүн төрт бурчунан түгөл баарын чакырып, душманын койбой батырып, ал анысы аз келип, эзелкиден кас болгон, Каракытай Манжуудан, Коңурбай, Жолой, Нескара, алоо кесип баш болуп, миң саңдаган кол менен алар кошо келишти. Так, балдар, кимдер келет экен Көкөтөйдүн ашына гана? Кимдер келишти Көкөтөйдүн ашына? Каракытайлар, жакшы дагы. Манас дагы. Калмактар, Нуртилек туура дагы. Эң негизгиси алан туура Кытайлар келет экен, Көкөтөйдүн көп мүлкүн шенебей алып сапырып, түмөндөп байге сайдырып, жалгыз уулу Бокмурун ашка ээ болуп берер аксакал ким болоор деп мыктыларды чакырып, жыйын куруп калды дейт. Элдин ээси ким болсо, сөөк ээси ошо болот. Манас ашты башкарат, деди кошойду. Так, Манас эмне кылат экен ошондо, ким айтат? Манас эмне кылды? Азамат Милана ашты башкарат дейт экен, Жакшы, ашты башкарат. Кыргыз элинин ошол улуу башында талай кызык болду. Эл бүткөрүн чууга толду. Жыйнагып келген кас душман аш ээсинин кадырына ол жолу элди кетчүдөй, кыргызга сазайын берчүдөй ээлиги ашына салам азапты, тойуңа салам тузокту деп кекенип жоктон турду. Ошондо көк жал Манас көнгөн жок. Бу сөзгө келген жок. Мейман болуп сый жакпай, мыкты сынган душманды четинен сүрөп, коркутар калмак сен эмес, коркчу кыргыз мен эмес, чапчу Манжуу сен эмес, чаптырчу кыргыз мен эмес, деп кас душмандын баарысын ордуна койгон эмеспи? Түрүлүп келген душмандын үчүн алган эмеспи? Ордуга түшүп карысы, бас-бастап жаңжал басылды. Шааниси аштын айтылып, салтанат анан уланды. Кылымдарга күбө болгон урпак. Балдар, кандай оюндар ойноптур азыр көрдүңөр, Жаа менен атты эмне ойун ушул? Кандай оюн ошо экен? Эмне оюндар ойнолду? Күрөш, айноска дагы кайсы оюндар ойнолуптур? Оодарыш, мына азыр көрүп атабыз, эңиш дагы. Анан эң негизгиси жамбы дейт, Жамбы деген, жамбы атыш, это стрелять из лука, да, ребята? Ошол оюндар ойнолду. Азаматсыңар көңүл бөлүп турса. Үлгү болгон, ошондогу намысты колдон чыгарбаган кыргыздар улуу аштын аягында жыйын куруп, Бакай Көсөмдүн мындай кеңешин тыңдап турганы: о кадырман эл билгилери, жоо бөрүлөрү, Көкөтөй ажонун ашы билбегенге көп чырдын ашы болду. Билгенге 40 уруу кыргыздын бириккен башы болду.
Намысыбыз, арыбыз, kanыбыз, canımız bir ekeni bilindi. Kim kas, kim dос ekenin aş көрсөттү. Андай болгон соң, ар кимибиз өз башыбыздын гана камын ойлогонубуз жарабас. Ашка чейин ар бир хан өз ураанын чакырып, өзүнүн очок намысын талашчу. Бокмурун Көкөтөй деп ураан чакырды. Төштүк Кыпчак деп ураан чакырды. Ушунетип катаган, жедигер боло берип, 40 ураан чакырылды. Эмесе кабыл көрсөңөр, мындан ары кылымдан кылымга урааныбыз бир болсун, Манас болсун, Кыргыз болсун, жаша Манас, бар бол Кыргыз деп ураан таштамагыбыз нарк болсун. Аталар ант беришти, нарк менен сөз бекитишти. Түнкү көктө Манастын жылдызы балбылдап жанып турду. Көкөтөйдүн көлөкөсү тарап, келечекке жарык төгүлдү. Балдар, ушул видеодо мына акыркы айткан Бакай, акылман Бакай эмне деп айтты? Ошол жөнүндө бир эки эсиңерде калдыбы сөздөрдөн жазгач, кандай эмне деди? Кыргыз эли эмне болуш керек деди? Көкөтөйдүн ушул ашынан жакшы, Көкөтөйдүн ашынан кийин эмне ким бар экен? Дос барбы экен? Же душман барбы экен? Баары ким экени билинди, балдар. Кана дагы эмнени айтты Бакай? Ким айтат? Кана Кыргыз бир болуш керек, Нуртелек, жакшы. Дагы кандай оюңар бар? Мырза Сейит, жаз, канай. Сенин оюңду угайын. Эмне болуш керек деди? Ынтымактуу болуш керек, азаматсың Нуртелек. Дагы балдар. Ынтымактуу болуш керек, бөлүнбөшүбүз керек экен, Ошол Көкөтөйдүн ашы аркылуу ошо чоң казактын башталышы деп айтып атабыз. Жакшы Алия. Демек, ушул аш аркылуу кимдин ким экенин билдик. Биз бир элбиз деп ынтымакка чакырып атат болот Мырза Сейит. Демек, биз бөлүнбөшүбүз керек дейт. Мына эгерде ошондо Манас баатырыбыз болбосо, бизди Кытай калмактар басып кетмек экен. Оюндардын баарынан уткан ким болду? Баардык оюндарды уткан ким болду? Манас болду, Ал жакшы. Эми балдар, сабакты бушуктай эле ушул жакшы Милана. Сабак түшүнүктүү болдубу? Көкөтөйдүн ашы түшүнүктүү болдубу? Жакшы. Эми бышыктайлы, балдар. Салт сана, салт үрп адат деген ушул. Жакшы Мерим. Жакшы Азалия. Салт сана, үрп адат аябай жакшы берилген Көкөтөйдүн ашында, ушу бөлүмдө. Себеби бул жерде чоң аш өлгөн адамдын байлыгын, ушу даңкын, эрдигин даңазалоонун бир түрү болгон. Ушул аш аркылуу көптөгөн душмандарга Кыргыздын эмнеси билинди? Кандай эркиндиги берилди да, эркин экен ошондо берилди. Эч кимге баш ийбестиги билинди, даңкы билинди, даңазаланды. Демек, аш баардык атрибуттары менен бай адамдардын гана колунан келчү иш экен. Анын үстүнө мындай аштарды өткөрүү кедей кембалдардын башына түшкөн мүшкүл экен. Алар көпчүлүк убакта өз эсебинен келген конокторду күткөн экен. Мисалы, малы сойгон экен, минип келген аттарына жем, суу, от менен камсыз кылган экен. Анан аш бүтөрүндө өткөрүлчү салттардын бири бул өлгөн адамдын жесири, мындайча айтканда жубайы, аялы, анын кыздарына байланыштуу болгон. Сен билгендей, азыр деле ошол када салт бизде бар. Жесирдин кара кийими чечилип, отко жагылат экен. Ага жакын туугандары алып келген кийимин кийгизишет.
кыздардын башына кара жоолугун чечип ак жоолук салындырат. Балдарын бел курчолорун да жаңыртышат экен. Ушундан баштап аза күтүү ый кошок басылат дагы кайра журт жаңыртышат экен. Ушундай када салтты буга чейин билчү элеңер балдар? Билчү элеңер? Башыңардан өтпөй эле койсун, бирок ушундай салттарды биз биле жүрүшүбүз керек экен. Ошентип балдар, бүгүнкү биздин сабакта мен силерге берейин деген максатым ушу көкөтөйдүн ашындагы эң биринчи жанагы план боюнча көкөтөйдүн өлүмү, айтылган керези, Бокмурун баласына айтылып кеткен керези, ашка кандай даярдыктар болгон, Манастын өз чоролору менен ашка келиши, аштагы элдик оюндардын өткөрүлүшү, Кытай калмактары нааразы болуп уруш чыгышы жөнүндө маалымат бердим силерге. Жана аягында кыргыздардын жеңиш менен аяктады. Эми балдар, үйгө тапшырма. Китебиңерде 15 беттеги ат чабыш үзүндүсүн жаттайсыңар. Аны мага почтага жибересиңер. Эгер бул жумада жетишпесеңер, эмки жумага чейин мага жиберсеңер болот. Эмки адабиятка чейин. Ошондо эмки ишембиге чейин мен силерден күтөм. Андан тышкары Я класста тапшырмалар бар. Кошумча анын тапшырманы сөзсүз түрдө тартасыздар. Ооба, Алия, видеого тартып мага жибергиле. Мен бир сыра окуп берейин. Ат чубуткан дегенде адамдын баары чуу деди. Калмак журту бир түркүн, кыргыз журту бир түркүн. Түркүн болушуп, дүнүйө жүзү толушуп. Найзанын башы жылтылдап, адамдын башы кылкылдап. Орчуң кара кол болду, ортосу көчө жол болду. Мына ушул канча сап экен? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 сап ушул үзүндүнү мага жаттап почтага жибересиңер. Тапшырма түшүнүктүүбү балдар? Мага суроо барбы? Жок дейт. Бүгүнкү тема боюнча сурооңор болсо жазгыла, мен жооп бергенге аракет кылам. Болот, калган үй тапшырмаларды жибергиле, мен текшерип журналга коюп жатам. Бүгүнкү сабак түшүнүктүү болдубу балдар? Мана сага рахмат, сабакка активдүү катышып аттың. Жок дейт. Суроо жок болсо балдар, саламатта калгыла. Үйдөн чыкпагыла балдар, китепти көп окугула, тапшырмаларды жазгыла. Чейрекке аз калды балдар, ушу менен бир 2-3 адабият өтөбүз. Болот, Мырза Сейит, болот. Алия, жакшы кал. Бүгүнкү сабактан мага суроо жок болсо, анда мен максатыма жеттим балдар. Мээрим, сен да жакшы кал. Тапшырмаларды күтөм мен балдар, балдар. Сөзсүз жиберип тургула. Я класста тапшырмаларды аткаргыла. Дагы бир жолу кайталайм, силер быйыл 9 классыңар, экзамен бересиңер. Ошондуктан сабактарды болот адам. Сабактарды калтырбай көргөнгө аракет кылгыла. Мен болушунча силерге түшүнүктүү кылып өткөнгө аракет кылам. Суроо жок, балдар?